2021-2023 жылдары Кыргызстан, Монголия жана Тажикстанда билим берүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн аралыктын окутуу долбоору Таалим форум коомдук фондунун жетектөөсү менен ишке ашырылган. Аталган фонд санарип доорундагы жарандарга санарип технологиялары кандай таасир этти, кандай көйгөйлөр болду, өзгөчө пандемия учурунда мугалимдер менен окуучулардын арасында, ата-энелер арасында деги эле билим берүүгө санариптештирүүнү киргизе алдыкпы? Мына ушундай маселелер боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Натыйжада бир катар көйгөйлөр аныкталганы борборубузда болуп өткөн эл аралык илимий конференцияда айтылды. Бул долбоорго Кыргызстан, Тажикстан, Монголиянын мугалимдери катышып, ата-энелери катышып, окуучулары катышып, ошонун негизинде чоң көйгөйлөр аныкталды. Бул жерде эми мугалимдердин ошол учурда санарип технологияларды колдонууга даярдык эмес экени, окуучуларыбыздын ошо маалыматтык технологиялардан биртке артка калгандыгы, ата-энелердин ошо окуучуларды алдыңкы технологиялар менен камсыздабагандыгын аныкталды да. Кыргызстан, Монголия жана Тажикстанда билим берүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн аралыктан окутуу долбоорунун алкагында ар тараптуу кенен изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөлөрдө санариптештирүү боюнча айрым мамлекеттик деңгээлдеги документтерибиздин иштебегени аныкталган. Учурда эл аралык уюмдарга, мамлекеттик мекемелерге кандай жол менен барсак, жогоруда аныкталган көйгөйлөрдү чечип, санариптештирүүнү ар бир инсанга жеткире алабыз деген сунуштар берилүүдө. Ошондой эле мектептердеги компьютердик класстар, сабактан сырткаркы учурларда толук кандуу иштөөсү зарыл. Андан тышкары мына Дүйнөлүк банк тарабынан 100 мектеп компьютердик класс менен каражаттары камсыздалды. Азыркы учурда ошо мына ЮНИСЕФ тарабынан дагы 100 мектеп компьютерлештирилди. Андан тышкары ошо ар бир донордун өзүнүн критерийлери бар да. Бул жерде ошо мектепте компьютер барбы, компьютердик класс барбы, ошолордун баары аныкталат. Баланын санына жараша компьютерлер берилет. Себеби бизде информатика 5-класстан 9-класска чейин окутулат. Анан айрым учурда бир мектепке 10 компьютер берилсе, айрым учурда кээ бирлерине 5-тен 6 компьютер берилет. Бул дагы ошо окуган баланын санына жараша болот да. Анан эми негизгиси ошо министрлик тарабынан дагы мына компьютерлер берилип атат. Жыл сайын компьютерди сатып алууга каражаттар бөлүнүп атат. Анан ошол жагынан бул эми мындай экен да, технологиялар токтобойт экен. Анан улам компьютерлерди жаңыртып туруш керек экен. Бул жерде эми балким ата-энелер дагы, мектептин директорлору дагы азыр баары үйрөнүп калышты. Донорлорго кайрылып, башка спонсорлорго кайрылып, айрым учурда өздөрү көйгөй маселелерди чечип атышат. Бул изилдөөлөр 3 өлкөдө өткөрүлгөн глобалдык долбоор болуп калды. Айрыкча пандемия учурунда мектептер жабылып, аралыктан окутуулар башталган. Ал үчүн Кыргызстанда билим берүү жана илим министрлиги мугалимдерди шашылыш түрдө аралыктан билим берүүдө методологиялык жардам берүүчү окууларды уюштурган. Андан тышкары теле берүүлөрдө бардык предметтер боюнча сабактар тартылып, көрсөтүлүп турган. Ага карабастан аралыктан окутуудагы айрым мүчөлүштүктөр заманбап технологияларды колдонуу канчалык маанилүү экенин көрсөтүп, иликтөөлөрдө аныкталган маселелерди чечүүнүн үстүндө эл аралык деңгээлде сунуштар айтылууда. Өткөн изилдөөнүн негизинде көптөгөн мындай рекомендациялар берилди. Бул министрликке, анан мектептерге, ушул окуу процессин уюштуруучуларына, бул мугалимдерди ушул маалымат технологиялар тармагында кайра даярдоо боюнча жаңы билим жөнүндө законду мугалимдерди ваучер системасы боюнча квалификациясын жогорулатуу деген нерсе кирип атат. Бул нерсенин кириши мугалимдер өзүлөрү тандап каалаган жеринен ошол ваучерин тапшырып, өзү жаккан, балким бул университет болобу, балким бул жеке менчик билим берүү борбору болобу, ушундай нерселер кирип атат. Бул да жаңылык. Бул ушул мугалимдердин билимин жогорулатуу боюнча кенен мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп ойлойм да. Өлкөбүздө жалпысынан 2400 мектеп болсо, учурда 1200 мектепке интернет киргизилип, класстары компьютерлер менен жабдылган. Калган 50%-на интернет менен заманбап жабдуулар зарыл. Ал эми аймактарда киргизилген интернеттин ылдамдыгы начар. Мына ушундай кемчиликтерди оңдош үчүн болгон аракеттерди жасап, мугалимдерди кайрадан окутуу зарыл. Бизде 80 000 мугалим иштейт мектептерде.
мугалимдерге окутуу керек. Улгайып калган мугалимдер бул деле чындык, билесиздер. Жаш мугалимдерге караганда техникадан коркот, интернеттен коркот, сабакта колдонуудан коркот. Алар билбейт эмес, билет, бирок азыраак колдонот. Эмне кандай шарттар түзүп бериш керек? Мугалимдер сабакта дайыма алган билимин колдонгону, балдар менен иштегени. Ойлонодуган бир топ маселелер бар. Ошон үчүн мындай изилдөөлөр абдан керек. Пандемия учурунда кезиккен көйгөйлөрдөн улам мугалимдердин санариптик билимин арттырууда, медицина кызматкерлерине жардам берүүдө Мугалим порталынын негиздөөчүсү Айсулуу Жамангулова баш болгон ыктыярчы топтордун жардамы чоң болгон. Алар аралыктан окутуудагы иштерин азырда ийгиликтүү улантып, бир катар эл аралык уюмдар менен кызматташат. Кандай кылып жардам берсек деп атканда түшүнүп келди. Ментор катары аларга Google Classroom менен Zoom'ду үйрөтсөк эле ошо жетиштүү болуш керек деп ойлодук да. Анан биз заявка калтыргыла деп реклама кылсак, Instagram'дан, Facebook'тан 1500 мугалимден заявка келди. Албетте ал аябагандай чоң болчу, көп болчу бизге. Анан биз деген ойлонуп, жок, биз жалгыз жетише албайбыз деп менторлорго да жарыя кылдык. Менторлорго жарыя кылсак 300дөн ашык ыктыярчылар келди, ментор болуп жардам беребиз мугалимдерге деп. Августтан баштап декабрга чейин 4 поток менен ушу мугалимдерди орус тилинде, кыргыз тилинде Google Classroom менен Zoom'ду колдонгонду үйрөттүк. Анан ошо маалда мугалимдер менен аябай тыгыз иштеп, биз көп көйгөйлөрдү көрдүк да. Анан көйгөйлөрдү көрүп түшүндүк, жок, биз муну калтыра албайт экенбиз. Мындан ары дагы улантышыбыз керек деп. Ошентип мугалим долбоору порталы жаралып калды. Андан тышкары бүгүнкү күндө биз министерство менен, UNICEF менен, Мерсико менен иштеп, алардын курстарын онлайн кылып которгонго жардамдашып атабыз. 10 000 мугалимди окутуп атабыз бүгүнкү күндө биздин порталда функционалдык сабаттуулук боюнча. Изилдөөлөрдө белгилүү болгондой, аралыктан окутуу учурунда ата-энелердин балдарга көңүл бөлүүсү өтө төмөн болгон. Андан сырткары кыргыз тилдүү мектептер үчүн кыргыз контенттер, кыргыз тилиндеги материалдар жок болуп, мугалимдер керектүү материалдарды башка тилдерден которушкан. Алар жасаган слайдтарын, презентацияларын, видеолорун окуучуларына атайын WhatsApp топтордо, Telegram'da таркатышкан. Адистердин айтуусунда азыр аралыктан окутуу биздин күнүмдүк жашообузга кирип бараткандыктан мугалимдердин санариптик сабаттуулугун арттыруу кечиктирилбей аткарчу маселелерден. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан мугалимдерге ушул видео сабактар даярдалган, атайын видео сабактар болсо, кыргызча контенттер көбүрөөк болсо, андан сырткары жанагындай кыргыз тилдүү контенттер, тесттердин базалары, видео сабактардын базалары түзүлсө, мугалимдер үчүн абдан жеңил болмокта. Анткени онлайн деп бизге бир күн мурун айтып калганда же 2 күн мурун буйрук чыкканда, биз алдыңкы күндөрдө ушул түнү менен отуруп эртеңки күнгө сабак даярдабыздан ушул даяр материалдарды алып, аны биз алга жеткирип, отодо аткаруучу кызматты, анан текшерүүчү кызматты аткармакпыз да. Учурда жогоруда аталган көйгөйлөрдү четтетүү максатында мектептерде өз жамааттарында аралыктан окутууга даяр болуу максатында айрым ыкмаларды колдонуп иш алып барышууда. Онлайн учурларда биз Бишкек шаарындагы номер 74 мектеп лицейинин эмгек жамааты, андагы мугалимдер ыкчам тез иштегенге абдан көнүп баштадык. Ошол буйрук келген күндөрү биз атайын мектепте усулдук кабинетке чогулуп, анан видео материалдарды даярдаганга өттүк. Андан сырткары атайын каналдар аркылуу мугалимдер өзүнүн YouTube каналын ачып, ошол YouTube каналына сабакты жүктөп, анан сабактын шилтемесин окуучуларга жөнөтүп, анан окуучулар ал жактан көрүп бүткөндөн кийин ар бир мугалим ошол Google форма аркылуу тесттерди түзүп атат. Ошол Google форма менен кайра сабактарды бышыктоого өтүп жатабыз. Андан кийин бул ушул салттуу ыкмадан сырткары ушул тесттер менен аралыктан иштечү тесттерди иштеп баштадык да. Мугалимдер чогулуп, атайын мисалы кыргыз тилчери өзүнчө, аңгыз тилчери өзүнчө топ болуп, анан аларды класс жетекчилерине жөнөтүп, алар окуучуларга жөнөтүп сабак берүү мындай салттуу ыкмага айланып баратат десек болот. Жогорудагы изилдөөлөр 3 мамлекетте өткөрүлүп, ар бир өлкөдө үлгү болчу саамалыктар менен айрым кемчиликтери да болгон. Кемчиликтерди чогуу чечип, Монголияда, Тажикстанда колдонулган жакшы жөрөлгөлөрдү жайылтуу сунуш айтылды. Ал эми Кыргызстан пандемия учурунда мугалимдерди тез арада ыкчам аралыктан окутууга даярдай алганы көпчүлүктүн көңүлүн бурган. Ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Анан мисалы Монголияда мына электрондук мектеп иштейт экен. Бул жерде ошо эң негизги басым ошо монгол тилин үйрөнүү, чет жакта жашайсыңбы, кайерде болбосун ошо өзүнүн мектептеги
окутуу процессинен артта калбашы керек экен да. Анан бул жерде монголдор көбүрөөк басымды ошо өзүнүн тарыхына көңүл бурушат экен, анан монгол тилине көңүл бурушат экен. Ата калган предметтерден деле окутуу процесси жүргүзөт экен да. Анан ошол электрондук мектепти ошо Монголиянын негизинде, Монголиянын тибинде биз дагы ошо Кыргызстанга тажрыйбасын алып иштетели деп атат да. Андан тышкары ошо эми Тажикстанда болсо мультимедиа комплекстер ошо өзүнүн эне тилинде ошолор көп жайылтылыптыр. Бизде мына изилдөө боюнча айтып атышат, кыргыз тилинде ошо маалыматыбыз асыраак экен окуучулар үчүн. То есть ошо жак тарабындагы биз өзүбүзгө көңүлгө алып көбүрөөк кыргыз тилиндеги продукцияларды көбөйтүүгө аракет кылышыбыз керек. Баары эле айтып атышат, анан мына пандемия учурунда кризистик ситуациядан аябай жакшы чыгып кеттик. Себеби окуучуларга электрондук материалдарды тез арада даярдай калдык. Андан тышкары презентацияларды, ар бир сабактан видео сабактарды даярдадык. Презентацияларда, то есть ошонун баары эле башка мамлекеттерге үлгү болду. Мугалимдерге, окуучуларга же ата-энелерге кандай сунуштарыңыз бар эле? Бала интернетке киргенде эмне кылып атасың, кайсы сайтка кирдиң? Орусча айтканда родительский контроль деген деле интернеттин службасы бар. Туура эмес сайттарга бала кирбеш керек. Керектүү гана билим алуучу, маалымат алуучу сайттар менен иштеш керек. Аны ата-эне билиш керек сөзсүз. Анан балдардан артта калбаш керек. Негизи мугалимдер өзүнүн маалыматтык компетенттүүлүк дараметин жогорулатыш керек. Ошо маалымат санариптик технологияларды колдонууну өз алдынча үйрөнүп, окутуу процессинде туура колдонууну сунуштайт элем. Анан эми окуучуларды аракет кылып биз окутуп атабыз. Информатика сабагында болобу, башка предметтердин алкагында болобу. Анан ата-энелер ошо балдары уюлдук телефондордо эмнени карап аткандары, кандай маалымат менен иштеп атканын көзөмөлдөп туруусун сунуштайт элем. Ар тараптуу изилдөөлөрдө белгилүү болгон көптөгөн маселелердин бири мугалимдердин техникалык жабдууларга жетишсиздиги, мектептеги интернеттин сапатынын төмөндүгү, заманбап технологиялар боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатуунун зарылдыгы. Мындай көйгөйлөрдү чечүү максатында азыр Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан санариптештирүү планы боюнча 3 багыттагы иш башталган. Биринчиден бул мугалимдерге санарип технологияларын колдонуу менен жардам берүү, аларды ошо техникалык жабдууларды менен камсыз кылуу, жанакы ар түрдүү отчеттордон арылтуу, алардын баарын онлайн цифралык түрдө чогултуу бул мугалимдерди ошо убактын үнөмдөөгө жардам берет деп ойлоп атабыз. Экинчи багыт бул негизи эле ошо билим берүүдөгү бардык материалдардын баарын жаңыртуу, ошо санарип технологияларды колдонуу менен жанакындай ар түрдүү видео сабактарды, 3D материалдарды, презентацияларды, ар түрдүү тест, оюндарды иштеп чыгуу балдарга ошол окууну мындай бир кызыктыруу менен балдарды ошого тартуу. И үчүнчү багыт бул негизи эле бул мектептерди, вуз, профтехтердин арасындагы бардык системаларды ошол башкаруу системаларын санариптештирүү менен ошол иш процесстерин автоматташтыруу. Жанакы биз айтып атпайбызбы, көптөгөн отчеттор чогултулат, районо, анан область деңгээлинде, анан мамлекетке ошо чогулткучу эле аябай көп административдик ресурстар, убакыт сарпталат. Ошонун баарын кыскартуу үчүн, оптималдаштыруу үчүн атайын ошол башкаруу системалары иштелип чыгып уже баштадык биз. Буюрса ушул жылдын аягына чейин баардыгы ишке кирет деп үмүттөнүп атабыз. Мугалимдердин санариптик окутуу чөйрөсүндө иштөө потенциалын күчөтүү максатында маалымат компьютердик технологиялар боюнча күндөмдөрдүн онлайн курстары иштелип чыгып, ал 3 өлкөдө Кыргызстанда, Монголияда, Тажикстанда пилоттук түрдө өткөрүлгөн. Билимдер жана инновациялар менен алмашуу долбоорунун негизги максаты калктын аялуу катмары үчүн бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылган аралыктан окутуунун инновациялык ыкмаларын жайылтуу.